Эми өндүрүш ишканалары гана эмес, коомдук тамактануучу жайлар дагы ХСП системасынын талаптарына жооп бериши керек. Кыргызстанда 2017 жылы күчүнө кирген ЭАЭПтин техникалык регламентинде азыктардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн аталган эл аралык системанын стандарттары каралган. Мындай талапка жооп бериш үчүн эмне кылыш керек? Суроого кабарчыбыз жооп издеди. Борбордогу тез тамактануучу жайлардын бири ХАСП стандарттарына ылайыкташкан. Бул жерде ар бир аянтчага жооптуу кызматкер бекитилген. Мисалы, ашпозчу ашканадагы кыбыр эткендин баарына жооп берет. Ал азык-түлүктөрдүн туура сакталышы жана даярдалуусун көзөмөлдөйт. Жада калса муздаткычтагы температура тыкыр текшерилет. -15 градуста балмуздак, 0дөн жогору 5 градуста эт сакталышы керек. Получается, мы его открываем сразу же. Биз этти дароо эле ачып, өзүбүздүн ингредиенттерди аралаштырып, котлет жасайбыз. Азыктардын баары сертификатка жана евро стандарттарга жооп берет. ХАСП азык-түлүктүн коопсуздугун минималдаштырган эл аралык стандарт. Бул системаны Кыргызстан ЭАЭПтин курамына кирип, өндүрүшкө тийиштүү тех регламент күчүнө киргенде өкмөт ишканаларга киргизүүнү сунуштаган. Ага ылайык тамак-аш азык-түлүк өндүргөн же кайра иштеткен мекеме продукцияны өндүрүү, сактоо, ташуу, даярдоо жана сатуу процесстеринде эрежени сакташы керек. Тазалык, ошол бир тыштан бир тамак ашка башка бир жаман заттар кошулуп кетпесин, ошол эле өндүрүштө колдонулуп аткан имараттын ичи таза болуш керек, мындай ремонт орунда болуш керек деген мындай минималдуу эле бир стандарттар. Экономика министрлиги былтыр өлкөдөгү ишканалар арасында сурамжылоо жүргүзүп, алардын 1/3 бөлүгү гана ХАСП стандарттарына жооп берерин аныктаган. Калгандары ремонт же жабдык сатып алуу үчүн каражаттын жетишпестигин билдирген. Мындан улам Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду бул системаны киргизүүнү көздөгөн ишкерлерге колдоо көрсөткөнү турат. Фонд ар бир долбоор үчүн жылына 5% үстөк менен 5 жылга найса бермекчи. Бир долбоорго $100.000 чейин гана жардам берилиши мүмкүн. Ар бир долбоор канча суммада муктаж болгон, ошону анализдеп чыгып туруп, анан бүт эле долбоорго жардам бериле бербейт. Сөзсүз бул долбоор биздин приоритеттүү стратегияга кирген тармактардан болуш керек. Ишкерлерге ар тараптуу колдоо көрсөтүү үчүн Соода өнөр жай палатасы акысыз окутууларды да уюштурууда. Анткени өндүрүшчүлөрдө каражаттын тартыштыгы гана көйгөй эмес, керектүү маалыматтын аздыгы да маселе жаратып келет. Биз 7-8 группа чыгардык. 7-8 группа дегенде бул 100дөн ашык ишкерлердин ушундай компанияларда окуттук. Белгилей кетсек, ЭАЭПтин техникалык регламентине ылайык азык-түлүк, тамак-ашты керектөөчүлөргө сунуштаарда ХАСП стандарттарына жооп бербеген өндүрүштөрдү коомдук тамактануучу жайларды санэпид көзөмөл кызматы жыл сайын текшерип турат. Сынактан өтпөгөндөр эскертүү алат же иштөө укугунан ажыратылат. Чынара Нурсеитова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.